Салам достор, биздин Сонунур каналына куш келипсиздер. Бүгүнкү видеодо сиздер менен фиалка гүлүнүн жанынан чыккан эки жолу чыккан гүлүн башка гүлчеликке кантип отургузуп алууну көрсөтөбүз. Анда эмесе бул фиалка гүлү жанынан гүл өсүп чыккан. Бир башында бир гүлчелек даярдап алабыз. Гүлчелекти кичинекей алсаңыздар жакшы. Гүлчелек алдык. Гүлчелегибизге түгүнү адаттагыдай эле пенопласт салабыз. When you said you couldn't take us too seriously, I must admit I was relieved. Пенопласт салып, гүлчелегибизди даярдап койдук. Эми бул гүлчелегибизди акырын жумшатабыз да, фиалкабызды акырын жумшатабыз. Жумшатып, секин мындай бош кармайбыз. Чекесин лопатка менен бошотуп койсок да болот. Ошондо тамырын өлтүрүп албай, акырын чыгара алабыз да. Ошо тамырлаптыр, жаштыкны тамырлаптыр. I know you're not mine, it's just my turn, but we can still have fun for now. Тамырлаган гүлдү акырын зубочисткага алсаңар да болот, чтобы тамырларын бири-бирине тийип албаш үчүн. Still have fun for now. Oh, we can still have fun for now. Бул эки бутактан турган экен. Эки бутактан турган экен. Мындай ажыратып алдык. Бул бир бутагы. Эми бул жерде дагы бир бутагы. Көрдүңүздөрбү? Эми бизге белгилүү болгондой фиалка гүлүнө топуракты салабыз. Бөлүп алынган гүлүбүздү акырын отургузабыз. Көп давить этиштин кереги жок. Эмнеге өсүп чыккан бутактарды бөлүп алабыз? Себеби бир горшокто эки гүл турганда буларга азык түлүктүн аздыгы болот дагы. Гүлүбүз өспөйт. Эгер бөлүп башка горшокторго отургуза турган болсок, анда гүлүбүз жакшы чоңойот. Экинчисин дагы кылабыз азыр. Piña colada alcohol sipping 너의 피부색처럼 dripping 지금 내 핸드폰에 비친 Гүлүбүздү эки горшокко отургузуп алдык. Бүгүн бул бөлүнүп отургузулган фиалка гүлдөрүнө суу куюштун кереги жок. Эгерде үйүңүздөгү температура өйдө ылдый болсо, перепетон температура боло турган болсо, анда салфан мешокторго кийгизип коюңуздар.
эгерде температура, үйдөгү температура нормалдуу болсо, перепад жок боло турган болсо, ушул бойдон деле коюп кое берсеңиздер болот. Бирок мен көбүнчө салафан мешокторго кийгизип коем, пока бөлүнгөн гүлдөрүбүз адаптация болуп чыкты. Эгерде башка фиалка гүлдөрүңүз дагы ушундай жанынан өсүп чыгып бутактаган болсо, анда ушундай негизде башка горшокторго бөлүп кое берсеңиздер болот. Азыр биз кичинекей горшокторго койдук. Эгерде өсүп дагы шактап чоңое турган болсо, мындан чоңураак горшоктор, гүл челектерге отургузабыз. Бул ушундай бөлүп койдук. Эми карап турасыңар. Анан чоңоюп, өзүнчө жашынакай боло баштайт. Ушу менен бүгүнкү видеобузду аяктайбыз. Гүлдөрдү отургузуңуздар, маанайларыңыздар сонун болсун. Гүлдөр сизге кубаныч алып келсин.